Assalamu alaikum, rahmatullahi ve barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı. Men Şeripbayev Abdülhamid, hoş gelingizler. Tuğanlar, biz Manastın urpaktarыбыз. Ошол Manas atabыз чоң газатка аттанганда бир жолу ушу Кытайды жок кылып, кырып жок кылбасам болбойт экен деген ниет менен чоң газатка аттанып, Кытайды кууп барып, чет Бейжиңге хан шайланган. Биз тарабына хан шайланып, Алтай хан болуп турган. Кытайды кууган, корккон Кытай, Кыргызстан. Андан кийинки тарыхтарыбызда орустун окумуштуусу Бартольд Азиянын арстандары деген бизге наам берген. Мына ошол Кыргыздын урпактары бүгүн Кокуй Кытайдан карызыбыз бар экен. Кантип төлөйбүз, эмне болобуз деп отурабыз. Мамлекетибиз, тилибиз өтө коркунуч абалда. Буга эмне себеп болду жана биз бүгүн эмне кылып атабыз? Биз эч нерсе же өндүргөн нерсебиз жок. Өзбек туугандар дүйнөгө самолет алып чыкты, дүйнөлүк базарга самолет. Биз төнөгүчтү Кытайдан алабыз. Кылган ишибиз түнү менен уктабастан бири-бирибизди жамандайбыз. Гыйбат. Бул нерсе исламда, биз мусулманбыз. Исламда бирөөнү жамандоо, ушактоо бир тууганынын этин жеген менен барабар деген нерсе канча адамга туш келип атат. Канча адам бирин-бири жамандап атат азыр. Мына жада калса бүгүнкү Садыр Жапаровду жамандап атат. Мадымаровду деге койчу жамандап атат. Мен айтайын дегеним, ыйманга келейли, мусулман экенибизди билейли, бири-бирибизди жамандабайлы. Мына Садыр Жапаров менен Мадымаров жөнүндө айтайын дедим. Мен бул эки саясатчыны тең эртең президенттик шайлоодо мен колдобойм. Экөөнүн тең колдобойм. Бактыбек Калмаматовду адилеттүүлүктү айткандыгы үчүн жана шайлоого эч кандай бай, сай, олигархты ээрчитпестен жалгыз өзүм адилеттүүлөр менен барам деген үчүн мен ошону колдоймун. Ал эми Садыр Жапаровду жамандагандарга жана Мадымаровду жамандагандарга мен бир чакырык айтат элем да, насаат айтат элем да, ыйманыбызга келейли, мусулман болойлу. Садыр Жапаровду зек дегендер жүрөт. Ал зек дегени ал адилеттүүлүгү үчүн түрмөгө отурду. Хадистин маанисинде келет, ким доо менен зынданга отурса, ал же падыша же бай болуп чыгат. Падыша болуп чыкты. Анан эжесинин банкты бастырып алганын, шахтаны бастырып алгандарын мен билбейм, айтпаймын. 50-60% президенттикке колдоймун, бирок 100% колдобойм. Кээ бир жактары туура эмес. Менин көңүлүмө туура келбей калды. Бирок мен жамандабайм. Бактыбек Калмаматовду колдоймун. Мадымаровду да колдобойм. 50-60% президенттикке катары колдоймун, бирок толук колдобойм. Бирок менин бүгүнкү айтайын негизги темам, Мадымаровду адамдар чексиз түн уйкусун бөлүп ушунчалык жамандап атат. Кечеги күнкү шайлоолордо жанагы 3 партияны жок алып таштаганда биринчи орунду Мадымаров алды. Партиясы 140 000 адыш добуш берди. Даже мекенчилерден көп добуш алды. Мен Мадымаровду колдогонун кээ бир нерселерди көз көрүндө жалган сүйлөп койгондугун, аны мен эмес, Бакиевди алып келем дейт экен, ушундай мамлекетти туңгуйук алып келген адамдарды колдой бергендиги мага жакпайт. Так чечкиндүүлүк жактары, сабаттуулук жактары жакшы. Мадымаровдун 140 000 добуш алганынан эле түшүнсө болот. Биринчи орунду алды почти, мекенчилден көп добуш алды. Анын жанында жүргөн ушунчалык жанагы 140 000 добуш берген кыргыз Жиндибан да Мадымаровду колдоп. Ушунчалык начар киши болду. Орозайым Нарматова, Кылыч Шанаев деген адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүргөн, жанын сайып жүргөн жаштарыбыз жүрөт. Мынчалык жамандабагыла, ал действительно биринчи орунду алды. Чын-чынына келгенде. Дагы Россияда бир топ тозуулар болду. Анан главный
куру доомат кылып атабыз биз Мадымаровго. Көпчүлүк адамдар ыйманыңарга келгиле. 19-март күнү Мадымаров оору жок деген. Чынында жок экен. Мамлекет эле оору келди мына деп бар жактарды иштерди токтотуп, жолдорго бетондорду коюп, шагылдарды төгүп, айылга барган адамдарды кууп жүрүп, текшерип, же текшере турган аппараты деле жок экен, адилеттүү диагноз чыгара турган. Жана умрадан келгендерди камап алып, 14 күн камап жатып, сенде оору бар деп. Алар видео менен чыгып атты, менде оору жок, мен 14 күн жаттым мына, бир таблетка жеген жокмун деп. Ошол убактыдан о кемчентөйлөр $3000 бирдеме расход кылып атты го, дарыланга бир ооруду ковид менен дарыланганга мынча сом акча кетет деп. Анысы да жалган болуп чыкты. Оору да жалган болуп чыкты. Март ичинде кайсы больница толуп турду. Апрель ичинде кайсы больница кимге дары жетпей атты. Канча жерде жаназа окулуп атты. Апрель айларында. Эч жерде андай больницалар бош эле жатты. Аптекаларда дары толуп эле турду. Ошол Мадымаровдун ооруду жок экендигин далилдеп биздин өкмөт май айында 150 өкмөт бизди башкарып, бизге акыл үйрөтүп, бизге оору боюнча жоопкерчиликти алган өкмөт башчыларыбыз 150 коллектив менен чыгып алып, бири-бирине жанаша туруп алып, маска такпастан сүрөткө түштү оору жок экендигин далилдеп. Мадымаров бизди уга турган, бизге жоопкерчиликтүү адам эмес, ал айыл өкмөт эмес. Биз айыл өкмөттү угабыз, акимди угушубуз керек, кварталныйды угушубуз керек, маалла комитетине угушубуз керек, врачты угушубуз керек, семейный врачтарыбыздын, үй бүлөлүк врачтын башчыларын угушубуз керек, медсестраларды угушубуз керек. Момундай оорубу ал просто бирөөгө доо коюу. Туура түшүнүңүздөр. Мен Мадымаровду колдобойм, мен Бактыбек Калмабатовду колдойм. Мадымаровго мынчалык жабышпагандан кичине ыйманыңарга келгиле. Андан кийин Мадымаров айткандан, оору жок деп айткандан кийин 100 күндөн кийин, анан кийин июндун аягында оору күчөп, пневмония деген оорудан канча адамдар кайтыш болду, аны көрөсүздөр. Каркыра боюнча эмне үчүн жалгыз Мадымаровдукун элейбиз. Ошол убакта Мадымаровго кошулуп добуш берген 70-80 депутат бар. Ошолордун кээ бирөөлөрү кайтыш болуп да кетиптир. Мына ошолорду мектепке, көчөлөргө, садиктерге аттары берилген даже. Эмне үчүн ошолорду коскобойбуз биз? Анда ошол аттарын снимать этип, ошолорго жооп арыз жазып, жоопко тартышыбыз керек. Мен Каркыранын точно аныгын билбейм. Туура болгонбу, туура эмес болгонбу. Мисалы биздин Алабукадагы Көкташ, Көксерек деген Ажек деген участоктарыбызда туура эмес чечилген. Ушул күнгө чейин өзбектер жылып, кирип, чак түштө кирип келип, мына биздин айылдык балдарды атып, сүдүрө алып кетип калды Өзбекстанга. Сүдүрөгөн боюнча Кыргызстандын границасында атып, биздин бу кемчентөйлөр эч нерсе колунан келбейт. Биз нота жиберип койдук деп коет экен. Нотабыз өзбекке жетеби, өзбек окубайт деле окшойт. Бизди тоготпойт да, мамлекет катары Өзбекстан тоготпойт. Күндүз күндө эле кирип келе берет ошол айылдарга керек болсо. Себеби граница чечилип, такталып, казык кагылып, аң казылып, бери өтпө, мен нары өтпөйм деген чечим келелек. Балким ошол мен бала кезимде жыңайлак ат чаап ойноп жүргөн жерлериме азыр бара албайм мен. Атып таштайт барсаң, же сүдүрө алып кетип калат Өзбекстан. Биздикилердин колунан эч нерсе келбейт, кур эле мактана берет, телевизордон чыгып алып отчет бере берет. Жалган жашык отчетторду. Ушул телевидениеде 1140 адам иштейт экен азыр. Эч ким көрбөйт бала тоодо. Сразу эки охранникти коюп, печатты басып, крестти коюш керек. Миллиондогон Россиядан орустун эшигин шыпырган кыргыздардын төккөн налогунан светтин акчасын төлөп атабыз. Светофордон 1 секунд өткөзсөк 1000 сом акча төлөп атабыз. Ошол акча менен ушу КТРди багып кармап отурат чоңдорду. Жайында, салкында, кондиционер, легенда суу жанында. Каркыра боюнча, эгер Каркыра балким ошолдо туура чечилип калган дегендир ой келип атат, мен аныктама бере албайм. Себеби аныгын билбесем айтпаймын. Чубак Ажы Рахмат айтты эле, 40% биздики болуп, 60 казактардыкы болсо да бул туура чечилген деп эсептеш керек. Мен ушундай бир ойлорго келип атам. Граница токтолуп калгандыгы бизге жеңиш болот экен. Ошол убакта биздин акыбалыбыз кандай эле? Жада калса азыр деле акыбалыбыз кандай? Биз казактар менен тең тайлаша берсек, өбөй убак будайын токтотуп, бензинин токтотуп, соляркасын токтотуп койсо, биз
акыбалыбыз кыйын болот. Солярка токтоп калса, газды өчүрүп койсо деле бизде автоматтын трансформатордун баардыгы күйүп кетет. Биздин акыбалыбыз чатак, алыбызга жараша иш кылыш керек. Балким ошол убакта ошол чечим туура болгондур. Эгер туура эмес болсо, мурунку депутаттарды да ошол убакта добуш бергендерди да биз коскошубуз керек. Алып чыгышыбыз керек. Анда чогуу жамандайлы. Менин оюм ушул. Бирок аныгын билбейм. Жамандаганды токтотойлу. Бир туугандын этин жеген менен барабар бирөөнү ушактагандар. Хадистин маанисинде келет туугандар. Качан адамдар өздөрү ыймандуу болуп, айыл кыштактарда жерлерде ыймандуулук келгенде гана Аллах Тааламдын өзүнүн анты бар. Мен берекенин эшиктерин ачам деген. Биз ыймандуу болгондо гана бизде жакшы жылыш, жакшы оңолуш болот. А бүгүн түнү менен бирөөдү жамандап, Мадымаровду же Садыр Жапаровду жамандаганда биз өнүгүп кетпейбиз туугандар. Ыйманга келейли. Аллах тезибизден чыгарбайлы. Эл жерибизде тынччылык, токчулук болсун. Ыймандуу падыша шайлап алганга тынчтык жолу менен шайлоолорду өткөргөнгө Аллахым бизге буйруган болсун. Өнүгүп өскөн мамлекетте жашаганды Аллах Таалам бизге насип кылсын. Саламатта туруңуздар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.